Бейиш нуру. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Алымдар менин мурасқорым." Имам Абу Ханифа. Толук аты Абу Ханифа Нуман бин Сабит бин Зута бин Мах. Негизги аты Нуман. Имам Абу Ханифа бул анын лакабы. Имам Азам дегенде лакабы бар. Абу Ханифа Ханифанын атасы деген мааниге келет. Бирок анын Ханифа аттуу кызы да баласы да болгон эмес. Бул ат менен аталып калышынын бир себеби ал динге өтө бекем болгондугунан улам дешет. Ханиф сөзү исламга өтө бекем байланган, билгендерине амал кылган деген мааниге келет. Ал эми экинчи версия боюнча ал төрөлгөн аймакта сыяны Ханифа дешчү. Абу Ханифа болсо дайыма илим менен алектенгендиги үчүн сыянын, тагыраак айтканда илимдин атасы деген атка конгон. Чынында бул эки версия тең ага туура келет. Имам Азам лакабы болсо улуу имам деген мааниге келет. Абу Ханифанын чоң атасы Зута Фарс болгон. Афганистандын азыркы борбору Кабул жергесинде бир уруунун башчысы болгон. Ал Умар разияллаху анхунун убагында Афганистанга чейин келген ислам жортуулдарынын негизинде мусулман болгон. Кийин Усман разияллаху анху, Али разияллаху анхулардын убагында уруусунун эң абройлуу башчыларынан болгон. Али разияллаху анхунун доорунда фитна чыгат. Бул кездерде Зута Куфага көчүп келип, жайгашып калган эле. Зута уулу Сабит экөө Али разияллаху анхунун жанында ага көмөкчү болушат. Али разияллаху анху буга ыраазы болуп, Зутага: "О Зута, Аллах Таала сенин урпагыңан кайырдуу илимге кызмат кылган перзенттерди чыгарсын" деп дуа кылат. Ахли сунна китептеринин кээ бирлеринде Абу Ханифанын ийгиликтери, жетишкендиктери бул Али разияллаху анхунун дуасынын кабыл болушу деп жазылат. Куфа шаарынын эли өтө чагымчыл фитнага, уруш жаңжалга жакын эл болчу. Бул жерге Умар разияллаху анхунун убагында ислам дининин бактылуулугу келет. Шаар башчысы болуп Ашарай мубашарадан болгон, башкача айтканда бейишке кирүүсү сүйүнчүлөнгөн 10 сахабанын бирөөсү Сад бин Абу Ваккас дайындалат. Куфалыктар Сад бин Абу Ваккастан эч ыраазы болбой баш көтөрө беришет. Умар разияллаху анхуга өтө көп жолу арыз каттарын жөнөтүшөт. Умар разияллаху анху аргасыздан Сад бин Абу Ваккасты жумуштан алып, ордуна улуу сахабалардан болгон Аммар бин Ясирди коет. Бирок Куфа калкы андан да ыраазы болбой дагы фитналарды чыгарып, арыз каттарды жаза башташат. Умар разияллаху анху аны да аргасыдан жумуштан алат. Ошол учурда Куфа калкына: "Силер кандай элсиңер өзү? Катуу башкаруучу жөнөтсөм ыраазы болбодуңар. Жумшак башкаруучу жөнөтсөм ага да ыраазы болбодуңар. Демек, силер адам болбойсуңар", дейт Умар разияллаху анху. Ошол күндөн тартып Куфа калкы жетекчилери менен эч бир тил табыша албай келет. Азыркы күндө да бул чөлкөмдө тынчтык жок. 699-жыл Абу Ханифа жарык дүйнөгө келет. Ал төрөлүп чоңойгон жер жогоруда айткандай ызы чуу болгон, башаламан болгон бир шаар. Бул Куфа шаарынын маселелерине, мүшкүлдөрүнө карап туруп Имам Азамдын кылган кызматынын оордугун, катаалдыгын, ал жашаган доордун кыйын бир учур болгондугун көрсөк болот. Бир жактан элдин мүнөзү оор болсо, экинчи жактан ошол кездин саясий абалы өмүр бою Имам Азам үчүн оор сыноо болгон. Атасы Нуман атактуу соодагер болгон. Атасы менен кошо кичинекейинен баштап Имам Азам соодого аралаша баштайт. Анын жаш кезинде аалым болууга умтулуусу жок эле. Дагы да көбүрөөк өзүн соода тармагында жетиштирүүнү каалачу. Бирок ошол эле кезде илим алып Куранды толук жаттап алат. Бир нече аалымдан сабак алат. Бирок негизинен соодага болгон кызыгуусу басымдуулук кылып турган. Имам Азам 14-15 жаш курактарына келип калган кезде Имам Шабиге жолугуп калат. Мурда Имам Шабиден да сабак алып калгандыктан Имам Шаби Имам Азамдын акылынын зиректигин, зээндүүлүгүн билчү. Ал Имам Азамдан кайсыл жерден илим алып аткандыгын сурайт. Имам Азам соода менен алектенип эч кимден деле илим албай жаткандыгын айтканда, Имам Шаби ага: "Аллах сага зээндүүлүк берген. Сен муну бир гана соодада эмес, илим жолунда, Аллах жолунда колдон. Илимге багыт ал", дейт. Ошол мезгилден тарта Имам Азамдын жашоосунда төңкөрүш болуп, ал өзүн илимге арнайт.
Бирок ошол эле кезде дүйнө иштерин соодасында бүтүндөй таштап салбайт. Өмүрүнүн аягына чейин соодасында кылат. Бирок убактысынын орчундуу бөлүгүн илим менен өткөзөт. Илим адамдары, аалымдар эч качан бирөөнүн колун карап калбаш керек. Бирөөгө көз каранды болбош керек. Эч кимден материалдык каражат албаш керек, күтпөш керек деген Имам Азам соодасын эң акыркы демине чейин токтоткон жок. Ал башкалардан алгандын ордуна көп берчү, кайрымдуулуктарды көп кылчу. Замандаштары болгон аалымдарга да көп жардам көрсөткөн. Атүгүл өзүнө каршы чыккан аалымдарга да илимди нызат үчүн жардамдашат эле. Ошол кездин хадис аалымы Ибрахим бин Ухайха менен кээде илимий маселелерде кайчы пикирде болуп калышар эле. Ибрахим бин Ухайха bir günü 400 dirham карызынан улам камалып калат. Имам Азам дароо анын карызын төлөп куткарып алат. Өзүнүн шакирттеринин да муктаждыктарын өзү каржылачу. Атүгүл аларды үйлөндүрүп жайгаштырганга чейин барат эле. Имам Азам ушул максатта соодасын токтотпостон уланткан. Имам Азам алгач калам илиминин, башкача айтканда, иманга тиешелүү акыйкат илимдерин ала баштайт. Bir günü talak meselesi боюнча bir ayal суроо сурап калат. Бирок Имам Азам бул суроого жооп таба албай, аялды ошол доордун фикх илиминин адиси Хаммад бин Абу Сулайманга жөнөтөт. Суроонун жообун кайра кайтып келип айтып берүүсүн өтүнөт. Аял кайтып келип суроонун жообун Имам Азамга айтат. Имам Азам эми мындан ары фикх илимине багыт алууну чечет. Себеби ошол кездеги мусулмандардын абалы дагы да фикхтык маселелерге муктаж эле. Айрыкча Куфанын абалы муну талап кылып турган. Ал доорлордо бир инсанга Аллах бар, корк, периштелер көрүп турат, антпе десең, дароо ишенип кабыл алчу. Тагыраагы ыйман шарттарына тиешелүү маселелер жактан чабуул аз эле. Экинчи жактан бул мезгилдери жашоо эрежелерин түз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан алган сахабалар жана аларды ээрчиген табийиндер жок калып, ислам дининин эрежелерин бир нукка салчу, тагыраагы бир мазхабка байлачу убакытта келген кез эле. Ошондуктан Имам Азам мындан ары эмгегин фикх илимине арнаш үчүн Хаммад бин Абу Сулайманга шакирт болуп барат. Устазы Хаммад бин Сулайман Али разияллаху анхунун жана Абдуллах бин Масуддун илимий чынжырын кармангандардан эле. Имам Азам илимдеги эң берекелүү жемиштүү убакыттарын ушул аалымдын жанында өткөрөт. Натыйжада ал аалымдан 18 жыл илим алат. Хаммад бин Сулайман кээде ажылык сапарына же башка жактарга кетер эле. Медреседеги шакирттер бул мезгилдери Имам Азамдын Хаммаддын ордуна сабак беришин каалашар эле. Бирок Имам Азам сабак берүүдөн өзүн тыят эле. Устазы Хаммад бин Сулайман тирүү туруп, анын минбарына отурууну Имам Азам акарат деп эсептейт эле. Атүгүл устазы өлгөнчө эч бир фатва да берген эмес. Диний бир маселени да түшүндүргөн эмес. Устазым тирүү, демек мен анын шакиртимин дечү. Бул да болсо, албетте Имам Азамдын илимге болгон, устазына болгон ызаттуулугу, улуу адеп ахлагы. Кийин бир эле балалуу болот. Уулунун атын да устазынын урматына Хаммад деп коет. Уулу Хаммад да 2 балалуу болот. Ал неберелер да аалым болот. Ошол неберелери жана шакирттеринин эмгеги менен Имам Азамдын окуусу ушул күнгө чейин жетип келген. Негизинен азыркы күндө окутулуп жаткан ислам фикхы 4 сахаба аркылуу тараган. Албетте, башка сахабаларда фикх жаатында эмгек кылган. Бирок негизинен ушул 4 сахаба пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан көргөндөр аркылуу фикх илиминин пайдубалын түзүшкөн. Бул 4 сахаба Умар разияллаху анху, Али разияллаху анху, Абдуллах бин Масуд разияллаху анху, Абдуллах бин Аббас разияллаху анху. Имам Азамда фикх илимин бул 4 сахабанын жолунан алган. Кийин Имам Азам канчалык илимде жогорку даражага жетсе да өзү жалгыз фатва берген эмес. Тескерисинче, фатваны бир киши жалгыз берүүсү туура эмес. Адашып калуусу мүмкүн. Ошондуктан бир нече аалымдан куралган бир топ бериши керек деп айтат. Кийин 36 аалымдан куралган фатваларды, илимий сабактарды жүргүзө турган топ, башкача айтканда уламалар кеңешин түзөт. Качан гана бир маселе менен келишкен кезде Имам Азам уламалар кеңешине багыттачу суроолорду. Уламалар кеңеши маселени сүйлөшүп, кеңешип, бир чечим кабыл алгандан кийин кайра Имам Азам кайрылган кишиге жообун айтат эле. Натыйжада ушундай ыкма менен бүткүл маселелерди сүйлөшүп чечишет. Чечилбеген эч бир маселе калбайт. Андан кийин келечекке тиешелүү маселелерди чечише баштайт. Имам Азам өзү соодагер болгондуктан соодага тиешелүү да өтө көп маселелерге Куран жана сүннөткө таянып уламалар кеңеши аркылуу чечимдерди кабыл алган. Натыйжада азыркы күндөгү банктык иштерге, кредитке, камсыздандырууга, биржа жана башка ушул сыяктуу маселелерди чечет.
Бул өкүмдөр азыркы күндө да жашообузга жол көрсөтүүдө. Бекеринен ага Имам Азам, эң улуу аалым деген наам берилген эмес да. Имам Азам мамлекеттик кызматтагы мансап ээлеринен өтө узак турчу. Кандай кыйын учур доор болбосун, дайыма Ахли Бейттин, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын урпагынын жанында болгон. Башкача айтканда, дайыма Курандын жана сүннөттүн тараптары болгон. Ал жашаган мезгил Амавийлердин дооруна туш келип, бул мезгилдер толкундуу бир мезгилдер эле. Амавийлер дөөлөтү биздин айткан нерселерге туура деп фатва бер деп Имам Азамды аябай көп түрмөлөргө камашат. Аябай көп сабашат. Бирок Имам Азам эч качан аларды колдоп фатва берген эмес. Хан сарайдын, падышанын молдосу болгондон көрө өлгөнүм артык дечү жетекчилерге. Султандар өтө көп жолу казылык кызматын сунушташат. Казылык кызматы бул азыркы күндөгү юстиция министрлиги болуп саналат. Бирок Имам Азам эч качан бул сунуштарды кабыл алган эмес. Казылык эмес, эң эле жөнөкөй могу мечиттин эшиктерин эсептечи десеңер да, аны да эсептебейм. Силер айтканыңар үчүн эсептебейм деп катуу жооп берген. Кийин Амави дөөлөтү кулап, ордуна Аббаси дөөлөтү курулат. Аббас разияллаху анхунун урпагынан келгендер курган бул дөөлөттүн тушунда да Имам Азам өтө көп азап чекти, түрмөлөргө түштү, аябай көп сабалды. Себеп өкмөттүн кызыкчылыгына ылайык фатва бербегени үчүн эле. Бир нече жолу казылык кызматын кайра сунушташса да кабыл кылбады. Атүгүл мамлекеттик жетекчилердин жөнөткөн белектерин да кабыл кылган эмес. Натыйжада Аббасилер дөөлөтүндө 13 жыл жашап, түрмөдөн эмеле чыккан кезде о дүйнө сапар тартат. Аалым муштахид болгон шакирттерди калтырып кетет. Бирөөсү Имам Абу Юсуф, Абу Ханифа мазхабынын ушул күнгө чейин жетишине себеп болгон аалым. Андан кийинки шакирти Имам Мухаммед Аш-Шайбани болот. Имам Мухаммедтен бир күнү шакирттери бизди дүйнө сүйүүсүнөн алыстата турган, такыбалыкка алып барчу бир китеп жазып бербейсизби? Качан гана биздин жан дүйнөбүз алсыраганда аны окуп туралы деп суранышат. Имам Мухаммед устазы Имам Азам сыяктуу соодагер эле. Кийин бир китеп жазып шакирттерине сунуштайт. Китеп соода тууралуу жазылган эле. Шакирттери түшүнбөй, сизден дүйнө сүйүүсүнөн алыстата турган китеп жазып бериңиз десек, сиз тескерисинче соода тууралуу жазыптырсыз го. Муну кандай түшүнсөк болот, устаз дешет. Имам Мухаммед болсо ушул тарыхый жообун берет. О балдарым, дүйнөгө берилбегендик сыноосу, напсиге азгырылбоо сыноосу бул тоодо же инсандардан алыс бир жерде болбойт. Бул сыноо базарда, соода болгон жайларда болот. Негизи эле мындай улуу аалымдын өмүрү тууралуу 5-10 мүнөттө айтып коюу эч мүмкүн эмес. Себеби бул аалымдын ар тармактагы кызматы том-томдогон китеп болоор балким. Бирок азыркы күндө Имам Азам мен деле адашам деп айткан деп, анын дал ушул сөзүн карманып, аны четке кагууга аракет кылгандар бар. Албетте, Имам Азам башкача айтканда улуу аалым деген наамды алганына карабай, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистеринде сыпаттары менен макталганына карабай, мен да адашам, мен да пендемин деп айтуу бир аалымга жарашкан жөнөкөйлүүлүктүн сыпаты. Аллахтын алдында алсызмын деген мааниде айтылган. Эмне Имам Азам мен адашпайм деш керек беле анда? Эгер анчалык эле боло турган болсо, канчалаган пайгамбарлар болгон, Аллахка өзүнүн алсыздыгын, күчсүздүгүн айтып кайрылып арызданышкан. Эгер Имам Азамдын түзгөн мазхабы туура эмес болгондо, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аны мактап хадисинде айтмак эмес да. Кандай хадис дейсизби, о менин бир тууганым? Анда угуңуз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисинде ыйман чолпон жылдызына чыкса да, фарс уулдарынан бирөө аны алып келет деп айткан. Бул хадис Имам Азамга түздөн түз ишарат кылат деп Ахлы сунна аалымдары бир пикирге келишкен деп айтат Жалалиддин Суюти. Демек, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Имам Азам сыяктуу бир аалым келерин, ал динге өтө чоң кызмат кыларын жана Имам Азам мазхабын түзөрүн алдын ала сүйүнчүлөп жатат үммөтүнө. Ибн Таймиянын да китептеринде, анын шакирти Имам Захавийдин да китептеринде Абу Ханифаны мактап жазып калтырып кетишкен. Курандын Ырсөлөй Нур аттуу тафсиринен алынды. Бейиш нуру.